Кайрадан студияга кайтып келели, ардактуу көрөрмандар. Илимдеги кыздар долбоору ишке ашырылып жатат. Бул долбоор боюнча кененирээк бизге Айнура Чокморова айым өзүнүн менторлук тажрыйбасы менен бөлүшөм деп келди. Саламатсызбы, Айнура айым? Биринчиден ыраазычылык билдиребиз убактыңызды таап келгениңизге. Экинчиден ушул илимдеги кыздар тууралуу дагы көбүрөөк жана кененирээк биздин көрөрмандарга айтып берсеңиз. Бул эмне болгон долбоор, качан ишке ашырылып баштады жана бүгүнкү күндө кандай этапта ишке ашырылып жатат? Саламатсыздарбы? Биринчиден барыңыздарга кутман кеч. Бул Роза Отунбаеванын демилгеси фонду бизди устат катары, ментор катары ушул 5 айлык устаттыкка чакырылганбыз. Биздин алдыбызда ошо биз кыздар менен иштейбиз. Бул кыздар болсо илимий, ошондой эле инженерлик иш, математика баягы боюнча иштетип окутуп келдик. Бул долбоордун эң башкы максаты ошо кыздарыбызды туура кесип тандоо жолу боюнча, андан тышкары өзүн өнүктүрүү, андан тышкары дагы бул стереотиптерди баягы арытуу да. Баягы жаш чагында эле же болбосо өтө эле эрте турмушка чыгып, турмуш жолун аттап, баягы окуусун ийгиликтүү аяктабастан, кийин ушу кесибин тандабай калбастан, баягы ошол багыт боюнча кыздарыбызга кичине жолун ачып көрсөтүп берели дегенбиз. Бул ошол 5 айлык менторлук программа болгон. Бул негизи өзү ЮНИСЕФ бул долбоорду сунуштаган. Анан ушул 2020-жылдан баштап иштеп келатабыз. Негизи бүгүнкү күнү 500 окуучу кызды окуттук. Баягы оюбузда 2022-жылдан карата бир 15 000 кызды окута алабызго деген оюбуз бар. Бул абдан жакшы долбоор деп айтат элем. Анан дагы деле ушу бардык кыздарды чакырат элек, катышкыла, биргиле окугула, себеп дегенде бул ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзөт бардыгыбызга эле. Ошо бардык кыздар баягы кандай кесипти, кайсы кесипти туура тандап алыш бул өтө эле оор болот. Албетте баягы учуру келгенде, окууну аяктаганда бардыгы эле ойлонуп калышат экен. Мен кандай кылсам, кайсы кесипти тандасам, бул кесип баягы мурунку стереотип боюнча жашап келгенде тиги мугалим болот эле. Мугалим кесип абдан жакшы кесип албетте. Бирок баягы бир эле кесип менен жашай бербестен ушу STEM тармакка, STEM багытка биздин кыздарыбыз көбүрөөк катышсабы дегенде оюбуз бар эле. Себеп дегенде бул абдан керектүү, кыздарыбызга эле керектүү кесип деп айтат элем. Айнура айым, ушу STEM деген сөздү чечимдеп кетсеңиз, ачыктап кетсеңиз, бул кайсы илим тармактарын камтыйт өзүнө? STEM деген эмне? STEM деген өзү англис тилден которулганда science, наука, илим, технология, инженерлик иш, анан математика. Анан бүгүнкү күнү дагы жаңы деп деле айтпайм, эми дагы бир багыт кошулуп, арасына кошулуп атат, STEAM деп. Бул арт, искусство тармагы. Демек, бул тармакта кыздарды кайсы деңгээлден алып кетесиздер? Бул мектеп окуучулары болобу, же жогорку чейин окуучу кыздары болобу? Ким аралаша алат? Жаш критерийлери барбы? Жана ушул окута турчу жерде балким бул мындай кечки окутуу болобу? Же онлайн, офлайн түрүндө алып кетесиздер? Ошо формат тууралуу айтып кетсеңиз. Абдан жакшы суроо. Негизи бул 14 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга баягы тартууланган долбоор болчу. Себеби ушул жашта ошо кыздарыбыз, окуучу кыздарыбыз ошол алдына кайсы кесипти тандайм деген максат коюшат. Анан ушул долбоорубуз баягы критерий демекчи, эми бул жерде ошо кыздар, анан кийин 14-18 жашка чейинки кыздар. Албетте бул долбоордун дагы бир багыты, бул абдан да жакшы багыт деп айтып кетет элем, ошо кыздарыбызды ОРТге даярдоо. Ушул 500 кыздын арасынан 400 кызды даярдалды ошо ОРТге. Бул абдан да жакшы деп ойлойм.
Айтсаңыз, ушул долбоордо алып кетүүдө албетте кыздарга бир өрнөктөрү көрсөтүш керек да. Бир мындай бирөөнү көргөндө мен ушундай болсом экен деген кыялдар. Мисалы, кечегиде болгон кыздарыбыз Мерим, Айсулуулар жеңип чыкты эле. Азыр жүздөгөн кыздар жакшы ошо шыктанып мен дагы күрөшкө катышсам деп атат да. Илим тармагында заманбап Кыргызстан тарыхында кыздар барбы? Көрсөтө турчу айымдар, сыймыктан турчу айымдар барбы? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Албетте бар. Биз эң мындай алгачкы мисалы кылып үлгү катары ушул биздин Асель Сартбаева эжекебизди көрсөтөбүз. Ал эжекебиз азыр Британияда, Британиянын бир университетинде, бир лабораториясында иштеп келет. Ошол кызыбызды, ошол эжекебизди баягы жеке гана бул киши өзү ушу химия менен биология тармакты тандап, ушу STEM багытына келип, ушу STEM багытынын жеке гана Кыргызстанда эмес, башка чет өлкөдө дагы өнүктүрүп, өз эмесин көрсөтүп келатат, тажрыйбасын. Баягы ушу пандемия учурунда баарыбыз тең эми тилекке каршы онлайн форматка окуп калдык. Албетте ошондо дагы баягы кыздарыбыз менен чанда бир баягы офлайн кезигүүлөр болуп атты, традициондук форматта баягы тренингтерибизди, ошол эле кезигүүлөрүбүздү өтүп аттык. Андан тышкары онлайн дагы баягы жолугуулар болуп атты. Себеби эми мындай болот экен да, баарыбыз тең ата энебиз, баарыбыз сарсанаа болобуз, балдарыбыз сыртка чыкса ооруп калбайбы деп, аны да түшүнгөнгө аракет кылдык. Баягы Zoom менен, ошондой эле Skype менен, алар менен баягы кезигишип, көптөгөн баягы чогулуштарды өткөрүп аттык да. Баягы ошол кыздарыбыз дагы андан тышкары, кыздарыбыздан да тышкары ошо апалары менен кезиккенге да мүмкүнчүлүктөр болуп атты. Бай себеп дегенде аларга дагы түшүндүрүп, кыздарга канчалык бул керектүү нерсе деп, баягы долбоор жөнүндө да айтып берип, кандай иш чара жүргүзөбүз, бүгүн мисалы үчүн кандай иш чара жүргүзүп, каяка барат элек деп, кыздар жөнүндө баягы ошол өзүбүздүн иш чаралар жөнүндө айтып берип, ата энелерди дагы ошол жерге айтып бергөнгө туура келди да. Чогуу кириптер тартып. Андан тышкары көптөгөн баягы музейлерге, ошондой эле баягы мастерская художество дейт, ошол жактарга алып барып аттык. Себеп дегенде ал кыздарыбызга дагы бул абдан чоң маанилүү нерсе деп ойлойм. Баягы өздөрү баягы өзүн табуу, өзүнүн жолун туура таап кетүү деген эмеде да, максатта да. Айнур айым, азыр ушу сөзүбүздү бышыктап, биз сюжет менен дагы ошо кыздарга кетели. Бул сюжетте кыздар деген ошол кыргыз кыздар, илимдеги кыздар, деги эле ошол бүгүнкү күндө ошол коомдун алга жылышында илим тармагында кандай салымдар кошулган, ошол боюнча кыскача маалыматты билип өтсөк. Келиңиздер, чогуу көрөлү. Всем привет! Сегодня мы встретились с нашим любимым ментором. Мы в проекте «Девочки науки». Включаем свою фантазию. Здесь мы ведем себя свободно, мы учимся ладить с другими людьми. Ар кандай эксперименттерди жүргүзөбүз. Она помогла мне преодолеть эти трудности и раскрыться. Мен тамак аш технологиясын тандадым. Вначале, на самом деле, у них не было понятия, что такое STEM, и в будущем, что их ждет и так далее. Вот, и благодаря вот этой программе они как бы вовлекаются в мир STEM-технологий, и у нас есть возможность показать для них, что из себя представляет то или иное STEM-направление. Мен тамак аш технологиясын тандадым. Тамак аш күнүмдүк жашообузда абдан керектүү жана анын курамындагы зыяндуу жана зыянсыз заттардын баардыгын билишибиз керек. Мен өзүмдү ушул тармакта өндүрүп, өркүндөтүп, ошо өзүмдүн салымымды кошкум келет.
смогла разговаривать с Анипой Апылбековной, и она помогла мне преодолеть эти трудности и раскрыться. Кайрадан студияға қайтып келелік. Бүгін бізде қонақта илимдеги қыздар долбоорунун ментору Айнура Чокморова. Илимдеги қыздар эмне үчүн маанилүү болуп жатат? Себеп дегенде бізде мындай карасак, қыздар толук мүмкүнчүлүктөргө ээ, чогуу мектепке барышат, балдар менен кошо окушат, кесип тандашат өздөрүнө. Эмне үчүн илим деп ушул STEM багытына акцент коюлуп атат деп ойлойсуз? Эмне үчүн бул маанилүү болуп атат? Эң туура суроо болду деп айтат элем. Себеп дегенде бул азыркы заманга жооп берчү кесиптердин бири деп айтат элем. Жана айтып кеткендей эле кыздарыбыз баягы көнүп калыптырбыз да, баягы кесип тандаганда эле эмнегедир программист болом. Бул жакшы, албетте жакшы. Же болбосо котормочу болом, же болбосо баягы мугалим жакшы кесип, өзүм деле мугалиммин. Бирок албетте бул STEM демекчи, ошол STEM именно инженерия боюнча, же болбосо ошол илимий, же болбосо технология, же математикага кыздарыбыз умтулса, ойлойм биздин Кыргызстандын келечеги абдан кеңири болот эле деп, баягы биздин ошол эле канча деген производстволор бар, канча деген мекенчилик, канча деген андан тышкары канча деген ошол эле больницалар, канча деген ошол эле лабораториялар бар. Мисалы үчүн бул пандемия учурунда баарыбыз кандай баягы көбөйгө туш келдик. Мисалы үчүн баягы өзүбүздүн лабораториябыз, өзүбүздүн ресурстарыбыз өтө жетиштүү эмес болуп калды. Ошол эле жана айтып кеткендей эле Асил Сартбаева эжекебиз биздин ошол баягы вакцинаны сактоо боюнча эмени иштетип чыкканда, мисалы үчүн биздин ушул кыздарыбыз ошол STEM багытына көбүрөөк умтулуп, ошол STEMди тандап, ошол кесипке ээ болсо, ойлойт элем биздин Кыргызстандын келечеги абдан жакшы деп. Айнура айым айтсаң, ушул кыздар дедик 14 жаштан 18 жашка чейин биздин коом жалпысынан эле ошол патриархалдык коом деп эсептелет. Андагы кыз кишинин ордо көп нерсе ушул үйдө. Бул биздин ушул маданий туруктуулугубуз ошондо жатат да. Ата-энелердин ушул кыздардын ушул долбоорго катышуусундагы колдоосу көбүрөөк болуп атабы же тескерисинче мындай жок, бул биздин кыздык эмес деген ушул эски калып менен душар болуп атасыздарбы? Туура айтып кетсеңиздер да, практика негизинде кандай болуп атат? Албетте, мен ойлойм бул жерде туура түшүндүрүш керек деп. Себеп дегенде ата-энеге дагы маалыматты туура жеткириш керек. Эгер ата-эне ол эмне боюнча, эмне деген долбоордун максаты кандай, эмнеге STEM багытына тартуу, баягы ошол жөнүндө көбүрөөк кеңирээк маалымат айтып берсе, ата-эне көбүрөөк ал жөнүндө биле турган болсо, ойлойм баягы көптөгөн баягы ата-энелер туура түшүнүп, жеке баягы менторлор эмес, жеке ушул долбоор гана эмес, ата-энелер кошо коом кошулуп, баягы кыздарыбыздын ушул STEM багытына өнүгүшүнө баягы чоң салым болот эле деп айтат элем. Ушу долбоорго катышып аткан кыздар тууралуу айтып кетсеңиздер да, ошолор кандай мындай окуу убактысынан дагы өзүнчө катыш керек да турабы бул долбоорго? Убактылары жетишип атабы? Үйдөлөрдөн колдоо алып келип атышабы? Эми албетте ар кандай болот экен, баягы ооба сабактары бул жерде баягы бирөөсү түштөн кийин окуп кеткен, бирөөсү түшкө чейин окуп кеткен. Анан кийин баарыбыз орто убакытты тапканга аракет кылдык. Баягы баарыбыз тең биз деле иштейбиз. Анан кечинде кезигебиз. Баягы кечинде кезиге турган болсок, анда онлайн түрүндө кезигебиз, Zoom'да. Себеп дегенде баягы офлайн кезиге албайт экенбиз, кечинен түшүнүктүү баарыбыз ата-энелер дагы балдарын жөнөтпөйт, биздин дагы убактыбыз тарыраак болуп калат дегендей. Анан эгер андан тышкары баягы окуу программасынан тышкары, бул окуу программасынан тышкары ооба
Анан мисалы үчүн биз суббота күнү же болбосо ошол эле дем алыш күнү биринчиден ата энелерден уруксат алып кыздарыбызды ушул музейлерге алып барабыз же болбосо ошол эле студияларга алып барабыз, ушундай эле лабораторияларга алып барабыз экскурсияга. Кээде мүмкүнчүлүк болот каникул учурунда болгондо анда бир 5 күн кеңирээк чогуу боло алат экенбиз. Анан ушул долбоор тууралуу дагы айтып кетет элем. Бул жерде жеке ушу STEM боюнча, STEM бул өтө эле баягы негизги багыт. негизги багыт. ОРТге даярдообуз, жана кыздарыбызды өнүктүрүү, өзүн туура жолун табуу деген боюнча долбоорубуз, максаттарыбыз. Андан тышкары баягы ар кандай болот экен. Бул кыз киши, бул азыркы ошол 14-төн 18 жашка чейинки баягы возраст кичине мындай проблемный возраст деп айтмакчымын. Анан эми баягы кыздарыбыз бүт ичиндеги кандай баягы ичиндеги баягы проблемалары же болбосо бир эми түшүнбөстүктөр жарала берет экен. Ата энелерине толук айта албаган деле баягы учурлар болот. Ошондо биз менен бөлүшөт. Баягы биз дагы бул жерде устат катары, психолог катары балдарыбызга, ошо кыздарыбызга жардам беребиз. Кичине өзүбүздүн сунушубузду айтып, өзүбүз баягы кичине туура жолду тандап, баягы өзүбүздүн колубуздан келишинче баягы маалымат берип жардам беребиз кыздарыбызга. Чоң рахмат, Айнура айым. Азыр мындай курулай сөз болбостон ошол долбоордун катышып жүргөн кыздарыбыз дагы буюрса келип калды. Ошол биз сөздү илимдеги кыздар тууралуу долбоордун алкагында кылып жатабыз. Бул долбоорго 14-төн 18 жашка чейинки өспүрүм кыздар катышып, өздөрүнүн чектебестен дүйнөгө берип жаткан бүгүнкү жаңы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп алууга бир площадка жакшы экен. Ошондуктан биздин жаныбызга азыр мен үмүттөнөм, ушул Айгерим Кыдырназарова деген карындашым кошулат. Азыр болсо жарнамалык блок, андан соң илимдеги кыздар темасын дагы ушул катышуучунун көзү менен көрөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Биз сиздерге сөз бергендей, конок мейман төрүбүздө мына Айнура Чокморова эжекебиздин жанында илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Айгерим Кыдырназарова мейманда. Айгерим, куш келипсиз. Рахмат, баарыңардарга салам. Менин атым Айгерим, Кыдырназарова Айгерим. Мен 11-класстын окуучусумун. Ошол бул проектте катышканымда абдан кубанычтамын. Менин менторум Айнура Чокморовна болуп эсептелинет. Мен ошол проекттин ментиси, катышуучусумун. Кайсы тармакты аркалап, кайсы илим тармагын изилдеп жатасыз? Мен азыр ошол 11-класста окуп жатам. Келечекте мен мындай азыркы убакытта керектүү болгон программирование боюнча окугум келет. Ошол направление боюнча окууга тапшыргым келет. Демек, бул тармакты аркалаш үчүн, бул тармакты окуш үчүн азыр сиз даярдык көрүп атасыз, Ооба. Кайсы багыттарда даярдык болуп атат? Жана Айнура эжебиз сизге кайсы багыттан жардамдашып атат? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бул проектте негизи эле мага чоң жардам болду. Өзүмдү таанууда, ошол келечегимди изилдөөдө, тандоодо ошондой эле өзүңдүн мындай жөндөмдөрүң, кандай жөндөмдөрүң бар, кандай жөндөмдөрүңдү изилдешиң керек, ошолорду үйрөнүм десем болот. Мындай кандай максаттарды коюшуң керек, аларга кантип жетишиң керек, ошолорду үйрөнө алдым. Жана ошол башка көптөгөн керектүү нерселерди үйрөнө алдым десем болот. Айгерим, демек сиз программалоо дегенден кийин, Айнура эже, мен жаңылышпасам, бул так илимдердин негизинде болушу керек да. Ушу сиз так илимдердин кайсынысына барып программалоого үйрөнүш үчүн кайсы билимди так билиш керек, кайсы жакта өзүңүздү көрүп атасыз? Негизинде так илимдер ошо кыздарга ылайыктуу, мен ошону билгим келип турат. Бизде ушундай стереотиптер бар. Ооба, негизи эле ошол жөнөк боюнча ар кандай стереотиптер бар. Жана мен аларга кошулбайм. Ушул профессиялар боюнча, ушул STEM профессиялар деп аталат. Бул ошол STEM профессиялары так ошол наукалар. Мен мындай математика боюнча кетип калам. Ошол багыт боюнча жана физика дагы кирип келет, ошол программированияга. Ошолорду изилдеп, ошолор менен окуп жатам. Айгерим, айтсаңыз, андай болсо, сиздин жакындарыңыз бар, үй бүлөңүз бар.
үйдөгүлөрүңүз сизге кандай колдоо көрсөтүп жатышабы же балким аларды столго отургузуп сиз түшүндүрүүгө туура келдиби, балким ментор эжекеси менен кошо барганга туура келдиби же тескерисинче алардан мындай болуп көрбөгөндөй баардык тараптан колдоо көрсөтүлүп жатабы? Негизи эле ооба, менин ата энем чоң эле колдоо көрсөтүшөт. Мени мисалы ар кандай курстарга жиберишет, катыштырат. Жана ошондой эле мындай кызыгышат, мындай негизи эле менин жашоом боюнча. Кайсы эмне мага кызык, кайсы жака тапшыргым келет. Негизи башында ооба мындай келишпестиктер болгон жана мен аларга мындай макул болбой өзүмдүн оюмду айткам, түшүндүргөм. Бирок ал уже мурда болуп, азыр биздин оюбуз так эле келишет көбүнчө. Жана бардык эле жерден мени колдошот. Эң сонун. Да. Айгерим, куттуктайм, сиздин бул бир болсо да сиздин чоң ийгилигиңиз, себеп дегенде үйдөгү тынчтык, үйдөгүлөр келишип алса, айнеже баланын кыз бала болобу, уул бала болобу өнүгүп баягы окуп кетишине жакшы салымдар болот да. Айнур эже, айтсаңыз, ушул Айгеримге окшогон канча окуучуңуздар бар? Ошол окуучулар ич ара кандай бир өзүнчө бир ынтымакташып калат да, кандай бир чакан үй бүлө болуп калат? Ооба, бул абдан жакшы суроо. Башында 15 баягы бул менторлук программа көптөн бери иштеп келатпайбы? Башында 15 кыздарым бар болчу. Бул 5 айлык программада 6 кызым бар. 6 кыз окуучубуз бар. Анан ойлойм, бул жерде көп аздык же көптүктө эмес, себеп дегенде биз менторлор абдан көп болдук. Бул бардык ошо бизде менторлорго ыраазычылык билдирип кетким келет. Баягы мурунку жылдары мисалы үчүн баягы 5-10 киши менторлукка умтулса, бүгүн болсо 50дөн ашыкпыз. Анан бул дагы абдан жакшы деп ойлойм. Баарыбыз чогуу ушу ком ушундай чогуу колдосок, кыздарыбыздын баягы келечеги да жакшы болот депчи. Бүгүнкү күнү ошо 6 кызым бар. 6 тең абдан тең жакшы кыздар. Ушундай баягы ошо алдыга койгон максатка чогуу жетиштик го деп ойлойм. Бул жерден ушул биринчиден ошо өз багытын тандоо, ошо STEM багыты боюнча. STEM деген бул жеке баягы айтып келатпайсызбы? Бул илимий, технология, инженерия, математика депчи. Бул баягы толук айта келсе, бул 4 баягы англисче айткандай 4 skills деп коет. Прививает 4 навыка. Анын арасында коммуникация, коллаборация. Коллаборация демекчи ошо команда менен чогуу иштөө. Андан тышкары бул критикалык ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртүү. Бул абдан маанилүү деп айтат элем. Бул жерден баягы ар кандай мастер класстарды же ар кандай баягы жолугушууларды өткөрүп атканда ушул 4 багытты 4 алып кетебиз да, өнүктүрөбүз да кыздарыбыздычы. Анан ушул ойлойм, бул да абдан жакшы деп. Андан тышкары бул ошо кызыбыздын бул лидерлик потенциалды өнүктүрүү, бул да абдан керектүү нерсе. Себеп дегенде мен ойлойт элем, эне ыйык, негизи эне ыйык. Эненин тарбиясы бул абдан күчтүү тарбия деп айтат элем. Канчалык эне билимдүү болсо, ошончолук бала билимдүү болот, коом билимдүү болот деп айтмакчымын. Андан тышкары бул Айгерим айтып кеткендей, стереотиптерди жоюу. Себеп дегенде көнүп калыптырбыз да. Мен ушул 18ге чыктым же 19га чыктым, турмушка чыгыш керек, окуумду кое турайын, мен эми үй бүлө менен болушум керек. Албетте, баарыбызга эле үй бүлө куруш керек. Мен деле 4 баланын энесимин. Бирок баягы мен ойлойт элем, билимди эч качан унутпаш керек депчи. Айгерим, бизге ошол жанакы илим деп атпайсызбы? Мен азыр бир кызыктуу бир жаңы жагдайын уктум да, бул бир гана ошол илимдин өзүн эмес, мисалы математика, физика же химияны өзүнө эле казып тым болбостон, аны менен кошо ошол креативдик, критикалык сынчыл ой жүгүртүүнү, коллаборация деп атабыз, ошол тармактар кошо окулат экен да. Эмне үчүн бул маанилүү? Себеп дегенде мындай бир көз караш менен караганда, бир багытты аласың, ошону аягына чейин окуйсуң, ошондон эң мыкты адис болосуң, жетишкендикке жетишесиң. Бирок аны менен катар бүгүн жаңы навыктар, жаңы skills, жаңы мүмкүндүктөр ачылып атат да.
сиз ошону өз башыңыздан өткөрүп атасызбы жана жардам берип атабы ошолор? ооба. Кандай багытта? Ошол азыркы ошол жөндөмдөр жаңы мындай креативность, ошол башкалар менен командада бирге иштөө, ошолордун баары негизи эле жашоодо керек деп ойлойм. Бул жөндөмдөр азыркы убакытта абдан керектүү негизи эле. Анткени жашоодо ар кандай кишилер болот жана сен алар менен иштегенди мындай билишиң керек. Бул ошол командная работада мындай жөндөм болуп эсептелинет. Ал эми башка профессияларда болсо деле, мисалы креативность, бул ошол рамкадан чыгып башка ой жүгүртүү менен иштөө. Бул негизи эле мындай жөнөкөй эмес, башкача болуп, иште мындай бир башкача жаңы нерсе болушу мүмкүн жана бул дагы керек деп эсептейм. Жана башка критикалык ой жүгүртүү, бул дагы негизи эле керек. Мындай жөндөмдөр азыркы мындай иштерди мындай керек болуп жатканда булар деле сага сен ушундай жөндөмдөр сенде болсо, бул негизи эле жумушка керек жана ошол жумуш берүүчүлөр ушундай адамдарды негизи эле издешет да. Анан мен дагы ошол жөндөмдөрдү убакыт боюнча үйрөнө алдым. Жана мен келечегимде дагы керек деп эсептейм, анткени программирование боюнча деле мындай ар кандай проекттер болот жана ал проектте сен өзүң гана иштебейсиң жана башка команда менен кошуп чогуу иштешиң керек жана алар менен ушул тил табышып чогуу иштегенди билишиң керек. Креативность дагы керек, творческий ошол проекттерди түзүп атканда. Эми программалоо бүгүнкү замандын эң эле керектүү кесиби болуп калды, себеп дегенде адам баласынын алдында жаңы чакырыктар турат да. Ошолорго жооп бере турган буюрса сиздерсиңер. Айгерим, мен бир нерсени тактап кетейин, ушул өзүңдүн келечегиңде ушул өлкөдө көрө аласыңбы? Эмне дегенде дүйнөдө ааламдашуу, глобализация орун алып жатат. Бүгүн ушул жалпысынан Кыргызстанда айылда деле жатып иштеп анан дүйнөгө кызмат кылсаң болот экен да. Ушундай мүмкүнлүктөр. Аны менен катар билимдин сапаттуусу боюн калыш керек. Ал болсо да бир чет өлкөдө да. Келечегиңизди кандай көрөсүз? Кайсы жакта болгоңуз келет? Дүйнө адамы болгоңуз келет? Албетте, ошол билим берүү тармагы жакшы берилген жакта окугум келет. Негизи эле көп жылдан бери эле мисалы чет өлкөлүк Америка, Чехия же Канадада окугум келет негизи эле. Анан ошол мүмкүнчүлүк болсо мен башка өлкөдө окуп келип өз өлкөмдү дагы өнүктүргүм келет. Ал билим менен ошол башкаларга жардам берип жана өзүмдүн жашоомду жакшыртып, өлкөдөгү жашоомду жакшыртып, анткени менде дагы ошол билген адамдар бар, жакырчылыкта жашаган, мисалы ошол жардам керек болгон жана ошолорду мен ойлойм жана алар дагы мындай келечекте жакшы жашоого мүмкүнчүлүк ала алышат деп максатым. Максаттарыңыз сонун экен, толугу менен колдойбуз, кубаттайбыз. Айнура эжеке, айтсаңыз, мына өзүңүз 4 баланын энесимин деп калдыңыз. Андан башка дагы 9 кызыңыз бар экен, билим тармагында өзүңүз иштейсиз. Мен ошол улуумдун тарабынан аябай көп окчу болдум кийинки күндөр. Ошо азыркы жаштардын аябай татаал, алар деген ошо туура эмес жолдо бараткандай, же болбосо алар өзүн жоготуп коюшат, же деги эле мындай жаңы нерсени кабыл алуу биздин коом үчүн татаал да. Сиз ошол өмүр бою ошо менторлук, окутуучулук, энелик милдетти бирдей алып кеткен адам катары айтсаңыз, ушу биздин жаштардан эмнени күтсөк болот? Булардын сыпаттамасын кандай бересиздер? Бизге караганда кыйыныраак булар. Негизи азыркы жаштар негизи эле кыйын. Булардын азыркы жаштардын негизи баягы ойду терең жүгүртүү да, терең жүгүртөт. Булардын азыр ар бир баягы ишке, ар бир баягы окууга умтулушу дагы бөлөкчө. Булар ушундай бир креативдүү подход кылышат. Анан дагы мындай деп айтып кетет элем, жок, булар татаал эмес, булар менен тил табыш оңой эле. Бардыгы өзүбүздүн баягы туура жеткирүү, маалыматты туура жеткириш керек деп айтып кетмекчимин. Мисалы үчүн азыр мындай карап көрсөң,
баягы веление времени деп коет эмеспи? Азыр баягы азыркы заманыбыздын талабы боюнча кандай бир кыздарыбыз, ошондой эле балдарыбыз бир ушундай тың, ушундай өнүккөн, анан биздин келечегибизди бир ушундай бир жакшы Кыргызстаныбызды ушундай бир жакшы келечек күтүп турат го деп баягы ойдомун. Себеп дегенде ушу биздин азыркы жаштарыбыз ушундай бир жаңы заманбап бир технологияларды өнүктүрүү боюнча, ушундай бир креативдүү ой жүгүртүү боюнча, анан жана Айгерим айтып кеткендей, баягы дизайн мышление, дизайн ой жүгүртүү боюнча бир тереңирээк, кененирээк бир мындай бир ой жүгүртүү боюнча абдан өнүккөн. Мисалы үчүн азыр деле карап көрсөк, баарыбыз деле кичинекей балдарыбыз бар, же баягы 5 жаштагы, 4 жаштагы бала болобу, 2 жаштагы бала болобу, телефонду көтөрүп алып эле баягы мультфильмди көрөт, YouTube'да мультфильм көрөт дагы, анан карасаң эле 2 күндөн кийин ошол эле орусча сүйлөп калат, же болбосо ошол эле англисче же корейче сүйлөп калат. Албетте бул деле эмнеден? Бул азыркы замандын балдары. Себеп дегенде булар ушу технологияны өнүктүрүштү. Ушу технологияны билишип, технологияны ушу телефонду кандай колдонуш керек, ушундан кандай поиск кылып, кандай ушу мультфильмдерди издеш керек мисалы. Анан кийин эле ошону угуп, көрүп атып эле баягы өздөрүнүн баягы таланттарын көп мындай өнүктүрүшөт деп айтмакчымын. Анан бул бардыгы азыркы замандын баягы жооп бергендигине да мүмкүндүктөрү. Демек сиз көбүнесе ушундай позитивдик көз караштасыз келечекке. Албетте. Айгерим, сиздин мындай убакыт 3 мүнөтүбүз калыптыр. Сиз мына өспүрүмсүз, мына жетилип келатасыз. Сөзүңүздү, өзүңүздү угуп отурсам, көп мындай улуу муундагы адамдарга караганда мындай максаттардын тактыгы, көрө билгендин мындай тереңдиги менен айырмаланып турасыз да. Бул бир гана сизге эмес, сиздин муундагы балдар, кыздарга тиешелүү. Мен муну аябай баалап, бартап, көбүнчө сиздерди уккум келет да. Эмне деп айтат болуш керек ушу балдар? Үйрөнгүм келет да. Мен өзүм жакшы турупчу, себеп аябай так айтышат да, бизге окшоп. Конкретный учуп жүрүшпөйт да. Айгерим, сиздин көз карашыңыз келечекте мындай алдыңкы бир 10, 15, 20 жылды алыңызчы. Мен билем да, сиз көз карашыңыз бар. Дүйнө жүзү анын катарында биздин ушу кичинекей мамлекетибиз эмне болобуз? Кайсы жакты көздөй барабыз? Дүйнө кайсы жакты көздөй багыт алат деген бир чоң суроону береңизге. Сиздин кыялыңыз. Ооба, ушул келечекте менин оюмча 10-15 жылдан кийин деле эмне болбосун, канча жыл айтпасак деле келечек өзүбүздүн колубузда, жана биз аны азыртан баштап аракет кылсак, биз өзүбүздүн кыялыбыздагыдай мамлекетти көрө алабыз. Эгерде ошол менин оюмча келечекте биз негизи эле биз биринчи өлкөлөрдүн катарында деп болгонубузду үмүттөнөм. Анткени менин оюмча биздин өлкөбүз буга мындай мүмкүнчүлүгү бар негизи. Бирок бул ошол негизги өзүбүздүн колубузда, жана биз гана муну өзгөртө алабыз. Ошол келечекте адамдар дагы мындай башкача айтканда осознанныйраак болот деп үмүттөнөм. Жана өзүн гана ойлобой, өзүнүн жашоосун гана ойлобой, ошол башка өзүбүздүн өлкөбүздү мындай өнүктүрүүгө максаттанат деп үмүттөнөм. Кандай сонун сөздөр. Чоң рахмат сизге, Айгерим. Окууларыңызга ийгилик болсун. Сиздин эң негизги жумушуңуз бүгүн сиздин жакшы билим алышыңыз. Сизди көп дагы жакшы жыйынтыктар менен күтөбүз, Айгерим. Рахмат. Асель Садыбаева деп атабыз, Айнур айым дагы көчөгүдө квиз өткөрдүк элек, унутуп калдым. Бир канча бүгүн роль моделдер бар, ошол өрнөктөр, мисалдар. Ошолордун бирине ошо өз салын косуп жаткан менторлук милдет аткарып жаткан Айнура Чокмор эжебизге ыраазычылык билдирели. Кыздарыңызга салам айтып барыңыз. Алардан албан ийгиликтерди күтөбүз. Рахмат чоң. Илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Айгерим Кыдырназарова жана ошол долбоордун ментору Айнура Чокморова айымдын катышуусу менен бүгүн биз кайрадан дагы бир жолу кандай мүмкүндүктөр бар экенин, илимдеги кыздардын бүгүнкү орду кандай экенин силерге эсирге салдык. Урматтуу ата-энелер, кимде ким бизди угуп аткан болсо, үйдө кыздарыңыздар бар, байкелердин карындаштары бар. Аларды сөзсүз эч тартынбастан эски калыпты калтырып заманга жетишип калсын.
ушундан артта калып калбасын деген болсоңуздар, анда ушул сыяктуу керек болсо ушул долбоорго көбүрөөк катыштырып, кыздарыбыздын келечегин кененирээк кылып ачып берели. Бул биз менен сиздин түздөн-түз милдетибиз деп эсептейм. Илимдеги кыздар буюрса келечегиңер кең болсун. Биз эфирде уланталы, азыр жарнама, андан соң мен өзүм чыгып, сиздер менен бүгүнкү эфирдин жыйынтыгын чыгарып коштошмокчумун. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Мен бүгүнкү эфирдин жүрүшүндө айттым элем, эркек менен айымдын ошол коомдогу ролу, аткарган иштери жана ошол орду түздөн-түз экономикага байланыштуу болот. Бүгүнкү күндө биз эч кимибиз тана албайбыз. Айымдар, кыздар өзүнүн арабасын өзү түртүп, керек болсо өз оокатын өздөрү жүргүзүп келгенге мүмкүндүк алып калышты. Андыктан бизге, мырзаларга жана ошол айым менен мырзанын, күйөөсү менен аялынын, ата эне менен кыз баланын ортосундагы мамиле жаңыдан каралып чыгыш керек. Бул маселеге биз жаңыдан өзүбүздүн пикирибизди жаңыртып чыгышыбыз керек. Бул сөзсүз түрдө бул абзел боло турган нерсе. Антпесе ушул ич арада болгон мындай конфликттер, чыр-чатактар, түшүнмөстүктөр ырбагандан ырбай беришет. Кыздар бүгүн коомдун толук кандуу катышуучулары. Эми биз да аларга жаңы мүмкүндүктөрдү, жаңы укуктарды бергенге дагы белсенишибиз керек. Бул биздин мойнубузга артылган милдет деп эсептейбиз. Кыргыздын айымдары бүгүн спорт жаатында, илим жаатында, маданият, социалдык, саясат тармагында дагы чоң ийгиликтерди көрсөтүп келе жатат. Мени бул чексиз сүйүндүрөт жана мен тараптан дагы чексиз бир колдоого алынат. Сиздерди ушуга чакырам. Жаңы заман келди, акыл эсибизди, аң сезимибизди жаңыртканга убакыт келип жетти деп эсептейм. Кеч кезегибиз ушу менен жыйынтыктайлы. Кечтин кезекчиси мен Эркин Нурбаев болдум. Сак саламатта туруңуздар. Эртең көрүшөбүз. Бар болуңуздар.